23 жылдан бери 20-29 чыгара аскер бөлүгүнүн кызматкерлери өздөрүнүн кесиптик майрамын жогорку салтанат менен белгилешет. Өлкө тынчтыгын жана элдин коопсуздугун камсыз кылган чыгарачылар Талас облусунун коңшу Казакстан өлкөсү менен чектешкен чоң апка көзөмөл өткөрүү жайында иш алып барат. Бүгүн облус башчысы Бактыбек Нарбеков чыгара кызматкерлерин куттуктап, мамлекеттин бүтүмдүүлүгүн сактоодо, алардын ополтоодо эмгегин белгиледи. Бүгүнкү талап абдан оор, абдан тактыкты талап кылган шарттар менен иштөөгө муктаж экенсиздер. Ошондуктан сиздердин эмгегиңиздерди дагы баалап, урматтуу чегарачылар, сиздерди дагы бир жолу кесиптик майрамыңыздар менен куттуктоо менен ушу Талас жергеси, жалпы эле Кыргыз жери тынчтыкта, көк асманда, эл жерибиз тынч, элибиз аман, эл арасында биз аман болобуз деп сиздерди майрамыңыздар менен куттуктап, ошондой эле мына чегара кызматына жөнөкөй граждандык биздин аттуу уулдарыбыз дагы катышып атканына мына көрүп турабыз, абдан сүйүнүчтөбүз. Салтанатта мыкты чыгарачыларга сыйлыктар тапшырылды. Куттуктайм, сыйлыгыңыз куттуу болсун, ишиңизге ийгилик. Мындан токтобой, алгачкы тепкичтерди басып кылып, чогорку даражага жетет. Мырзалардан кем калышпаган айымдар дагы бул жооптуу кызматты аркалап келет. 20-29 аскер бөлүгүндө 10 жылдан бери үзүлүү эмгектенген Гулиза Байбекова бул кызматка өз каалоосу менен келген. Жоокерлердин ошол 10 жыл мурун бир аз жашоолору башкача эле, азыркыдай эмес. Ошондо келип, ушундай бир жардам бергим келип, ушинтип келип калгам. Майрам менен бардык чегарачыларды бүгүнкү кесиптик майрамы менен куттуктайм. Чептен эрдин күчү бектейт. Биздин ушу эр жүрөк, патриот чегарачылар турганда дайыма биздин чегарабыз бекем болот. Дайыма ушу Кыргыз элиме дагы чегарабыз бекем болсун, эч качан согуш болбосун, тынччылык болсун, анан токчулук болсун Кыргыз элинде. Ары кооптуу жана өтө жооптуу кызматты аркалаган аскер кызматкерлери ар дайым мекен сакчылыгында кызмат өтөшөт. Анткени чегаралардын бекемдиги, андагы элдин бейкут жашоосу. Талас областы боюнча чегара аймактарында коопсуздукту сактап, элдин тынчтыгын, бейпилдигин тынчтыктоо максатында биз күнү-түнү ар дайым кызматтабыз. Чегара бузуучулар болот, мыйзамсыз аракеттер болот, ошонун бардыгына колдон келген аракеттерди жумшап, колго түшүрүп, тиешелүү түрдө жазаларын алууда. Майрамдык иш-чаранын соңунда аскер бөлүгүнө Альянс Алтын ишканасы тарабынан атайын ашканага керектүү каражаттар тапшырылды. Бегайма Сымбайба, Кайнар Ормонов, Талас району.